Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздар туугандар. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. 2023 жылдын 2-январы туугандар. Бүгүн вторник. Бирок дем алыш көпчүлүккө азыр каникул башталды, дем алыш башталды, 8-ине чейин дем алыш. Андыктан дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы өтсүн туугандар. Алгач эле туугандар, бизде Москва бар деген телеграм группада биздин мекендештердин көпчүлүгү сурап атат. Сахарова иштейби, Сахарова канчасынан иштейт, негизи эле барсак болобу деп. Мен сиздерге азыр экранга Сахарованын иштеген номерин коюп коем. Ошол номерлерден чалып, байкаштырып барсаңыздар болот, сурап, толук маалымат алсаңыздар болот. Биз дагы ошол сайтыны бир катар көргөндө, официалдуу сайтында жазылып турат: Сахарова без выходных, без праздников иштейт. Андыктан ошол эле дактилоскопия, фотографирование, медосмотрдан өтүүчүлөр болгон болсо, барып Сахаровадан барып өтүп келсеңиздер болот. Бирок ал жерде ошол эле дем алыш күндөрү, майрам күндөрү 1-инен баштап, то есть 31 декабрдан баштап 8 январга чейин иштебейт деп турат. Ал кайсылар иштебейт? Баягы патент боюнча, ВНЖ, гражданство, ошол документтер боюнча көп бөлүмдөр иштебейт. Андыктан ал графикти да сиздерге коюп койдук туугандар. Карап, ошол графикке карап барсаңыздар болот. Же ошол номерлерге чалып, тактап маалымат алсаңыздар болот туугандар. Андан кийинки жаңылыгыбыз, кабарыбыз туугандар, 1 январдан баштап 5 январга чейин Москвада аномальный аяз, суук болот. Андыктан ошого карап кийинип, колдон келишинче погоданы карап кийиниңиздер, ден соолукту жакшы караңыздар туугандар. Себеби катуу сууктар келатат. 3-4 январ күндөрү -25ке чейин барат деген прогноздор бар. Андыктан өзүңүздөрдү, бала чакаңыздарды ден соолугуну жакшы карап, этият кылыңыздар туугандар. Туугандар, ушул маалымат менен жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуз. Биздин каналга каттал электер катталып коюңуздар. Ал эми өткөндө гүл бергенде болот деп лайк бассаңыздар, гүл бергенде болот деген сөзүбүздөн көптөгөн биздин мекендештер колдоп лайк басып кетиптир. Сиздерге терең от души низкий поклон. Ушул видеого да колдон келишинче көбүрөөк лайктан бассаңыздар болот. Андыктан бизди колдоп турганыңыздарга чоң рахмат. Туугандар, анан көпчүлүк биздин катталуучулар, биздин мекендештердин суроолору боюнча ошол дем алыш күндөрү боюнча календарда коюп кетебиз. Бир катар календарды карап, ошол иш күнүңүздөрдү ошого карап пландасаңыздар болот туугандар. Баягы такси группаларда 1 январдан баштап 8 январга чейин бардык парковкалар бесплатный болот деген маалымат боюнча айта кетели. Кээ бирлер жазып атат: биз койсок бизге штраф түшүп атат деп. Негизи парковкалар бесплатный. Москва боюнча 8-ине чейин, 8 январга чейин. Ушул выходнойлордо. Анан баягы неположенный месте, туура эмес жерге койсоңуздар, ошондой эле баягы шлагбаум жабылып ачылган жердеги парковкалар, шлагбауму бар парковкалардын бардыгы кадимкидей эле платный. Андыктан ошондой жерлерди да байкаштырып коюңуздар туугандар. А так парковкалар Москвада ошол дем алыш күндөрү кадимкидей эле, жылдагыдай эле бесплатный туугандар. Ушул маалымат менен такси группалар менен да бөлүшүп коюңуздар. Мына видеодо көрүп турганыңыздардай, биздин курьерлердин өзгөчө бир жасанып майрамга карата жасанып чыгышкан. Ушундай курьерлерге дагы бир айта кетчү нерсе: жакынкы аяз күндөрү погоданы эске алыңыздар, колдон келишинче жылуу кийинип, өзүңүздөрдү жакшы карап, ден соолукка жакшы карап иштеңиздер туугандар. Андан кийинки жаңылыгыбыз туугандар, 2024төн баштап Россиянын Госдумасындагы депутаттардын көпчүлүгү жалпысынан Россиянын производствосуна, Россиянын чыгарган машиналарына өтөт. Алар баягы эле Москвич, Лада, Аурус деген машиналар. Ошолордун сүрөттөрүн да мына коюп койдум. Булар эми комплектациясы максимально ошол депутаттарга атайын чыгарылган машиналар. Андыктан ушул Россиянын машиналарына өтмөкчү болду. Анан дагы биздин мекендештер, сиздерге дагы бир кабарды айта кетели. Ушул кабар менен дагы колдон келсе бөлүшүп коюңуздар. Метро боюнча. Метро Октябрьскийден баштап, Октябрьская метросунан баштап, Новые Черемушкиге чейин, Новые Черемушки метросуна чейин ремонт иштери жүргүзүлөт. Ошондуктан 3 январдан 8 январга чейин ошол аралыктагы метролор жабылат. Ал жерде кадимкидей эле баягы автобустар жүрөт бесплатный. Ошого пересадка кылсаңыздар болот. Бирок ошол иш убактыңыздарды ошого карап тактап алыңыздар. Себеби ошол ремонтко болгон жабылган метролордун аралыгындагы убактыңыздарды дагы тактап, анан көчөгө чыгыңыздар туугандар. Жалпысынан жаңы жылдын башындагы биздин жаңылыктар ушундай туугандар. Колдон келсе группалар менен бөлүшүп, жакындарыңыздар менен бөлүшүп, лайктан басып, биздин каналга катталып кетиңиздер. Анан баягы эле
Документте эгерде таза регистрация издесеңиздер, ошол баягы номер 8936 111 7911 ошол номерге кайрылсаңыздар болот. Андан сырткары эгерде мекенге учамын же башка жактарга бала чака менен учуп дем аламын десеңиздер, Асман авианын кызматынан пайдаланыңыздар, ишеничтүү авиабилеттер. Анан безвыходной баягы 24 саат иштеген биздин Мухуддин чек арага каттайт, жолдо жардам берет, документтерден да жардам берет, жылуу жумшак жакшы барып келесиздер туугандар. Андыктан бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документке так болуңуздар, аман жүрүңүздөр туугандар.